Президент Садыр Жапаров 2021 жылдың 28 январында расмий кызматка киришкен 4 жыл аралыгында кандай иштер жасай алды? Биз турган толугу менен жаңыланган мамлекеттик цирк 4 жыл аралыгында дал ушул сыяктуу реконструкцияланган, курулган социалдык объектилер, ипотекалык үйлөрдүн курулушуна мамлекет миллиарддаган каражаттарды салды. Алдыда кесиптешим Кутман Маматазим экөөбүз экономика, тышкы саясат, коррупцияга каршы күрөш, мега долбоорлор тууралуу кенен айтып беребиз. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык тармагына өзгөчө көңүл бурду. 4 жыл аралыгында билим берүү объектилери массалык түрдө курулуп, 318 мектеп, 106 бала бакча курулду. 73 мектеп, 13 балдар бакчасы капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Жалпы 510 билим берүү объектиси бүткөрүлдү. Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыктары эселеп көтөрүлдү. Илим менен алектенгендерге толук шарттар түзүлүп, Улуттук илимдер академиясы толугу менен жаңыланды. Жаштардын билим сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, президенттин алдындагы акылман лицейи түзүлдү. Мектептерде 12 жылдык окуу программасы ишке киргизилүүдө. Жарым кылымдан бери каралбай калган мамлекеттик циркке окшогон маданий объектилер оңдолуп түзөлүп, колдонууга берилди. Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу максатында республика боюнча ипотекалык үйлөр жапырт курулуп, алардын алгачкылары өткөн жылдын декабрь айында берилди. Алсак мамлекеттик ипотекалык компания 2024 жылдын декабрь айында 2 турак жай комплексинин курулушун аяктап, жалпы 1059 батирдин ачкычы тапшырылды. Алардын бири Бишкек шаарындагы Скрябин көчөсүнөн 549 батир берилсе, экинчиси Маликов көчөсү 91 дарегинен 510 батирдин ачкычы үй ээлерине тапшырылды. Бул канча жылдан бери үйлүү болууну эңсеп жүргөн калк үчүн жагымдуу кабарлардын бири болуп калды. Европа, АКШ, Араб өлкөлөрү, КМШ, Айтор, жүздөгөн сапарлар жана эки тараптуу, көп тараптуу жолугушуулар. Президент Садыр Жапаровдун 4 жылдык жетекчилигинде көп векторлуу тышкы саясат ишке ашууда. Кыргызстан, Бириккен Улуттар уюму, КОП-29, Түрк мамлекеттер уюму, Шанхай кызматташтык уюму өңдүү аянтчаларда маанилүү сунуштарды ортого сала алды. Айрыкча жакынкы мамлекеттер менен тышкы саясат жаңы нукка бурулуп, Өзбекстан менен чек ара толук чечилди. Тажикстан менен да чек ара такталып, аягына чыгууга 1-2 кадам калды. Түркия Кыргызстандын 58,8 миллион долларды түзгөн карызын жашыл экономикалык долбоорлор үчүн алмашты. Германиядагы ушундай эле жашыл долбоорлорго карызды кечкен. 2024 жылдын 9 айында эле 750 миллион доллардан ашуун түз инвестиция тартылды. Бул албетте тышкы саясаттагы аракеттердин жемиши. Мындан тышкары, кылым долбоору деп айтылып жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун курулушуна старт берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан бул 3 өлкө долбоор боюнча бир чечимге келүүсү үчүн дээрлик 30 жылга чукул убакыт сарпталды. 2021 жылдын 28 январында Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкен. 4 жыл дегенде аталган долбоорду кагаздан ишке өткөрүүгө жетишти. Бул Садыр Жапаровдун тушунда башталган эң ири долбоорлордун бири болуп тарыхта калганы турат. Бүт мамлекеттер өзүнө бир жакшы, бир ыңгайлуу, бир өзүнө баягы бир жоготуусуз, чыгышасы азыраак боло турган ушундай бир жолдорду, маршруттарды издей баштайт да. Анан ошол маршруттардын бири азыр ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, анан кийин ары Азербайжан, ошону менен Европага чыга турган жол болуп атат да. Стратегиялык мааниси Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунан кем эмес Камбарата биргесинин курулушун айтсак болот. Учурда долбоор коңшу Казакстан, Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосу менен активдүү фазада турат. Бул өлкөнүн энергетикалык муктаждыгын жеңилдете турган эң зарыл долбоор. Бюджет эгерде 20-жылы 140 миллиард болсо, 24-жылы 415 миллиард болуп атат да. Бул дээрлик 3 эсеге өстү да. Биз эгерде мына экономикалык багыттагы ишкерликти мындай жыйынтыгын карап көрсөк, биринчиси ошол бюджеттин өсүшүн карап көрөбүз.
эгер бюджет өссө анда экономика өсүп атат. Бул бир. Экинчиси, ири чоң инфраструктуралык долбоорлор башталдыбы же башталган жокпу? Камбарата 1 бул ошонун өзүнүн суу сактагыч көлөмү менен 4,5 миллиард суу сактагыч көлөмү менен биздин колубуздагы эң ири чоң байлыктардын бири болот да. Мына 21-кылымда ушуну биз салып алсак, биздин колубузда чоң көзүр болуп калат. Дүйнөдө болуп жаткан согуш, апаттар, акыркы жылдарда болгон эки жолку чек ара чырындагы окуялар аскердик күчтөнүү зарылчылыгын көрсөттү. Мамлекет бул багытта жаңы аскердик техниканы, учкучсуз байрактар, ак сүңгүр, акынжы аппараттарын, зооттолгон унаалар, абадан коргонуучу ракеталар, тик учактарды, курал-жарактарды сатып алды. Чек арачылардын айлыгы 2 эсе көтөрүлдү. 2024-жылдагы көрсөткүч боюнча Кыргызстан куралдуу күчтөрдүн рейтинги жагынан 7 позицияга алдыга жылып, 100 күчтүү мамлекеттин катарына кирди. Баткен облусунда Ак Сарай, Максат, Барпы чек ара заставалары ачылып, Жаштык жана Чоң Тала чек ара постору толугу менен жаңыланды. Жаңыдан курулган заставаларда жатакана, спорттук аянтча, балдар үчүн ойноо аянтчасы, мончо, унаа токтотуучу жайлар курулуп, эң негизгиси мамлекеттик чек араны татыктуу коргоого зарыл болгон бардык шарттар түзүлдү. Укук коргоо органдарына, анын ичинде УКМК менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурулууда. Өлкө башынын демилгеси менен райондордо УКМК кызматкерлери үчүн имараттар, көп кабаттуу батирлери салынууда. Ал тургай алардын балдары үчүн да атайын бала бакчалар ишке берилип жатат. Бул мамлекеттин күч түзүмдөрүнө болгон камкордугу. Садыр Жапаров президенттик кызматынын 4-жылында коррупция менен болгон күрөштү дагы бир этапка чыгарып, коррупционерлердин жазасын катаалданткан мыйзамга кол койду. Аталган мыйзамды УКМК иштеп чыгып, аны түшүндүрүп жатканда атай кызматтын башчысы мындан ары жемкорлукка айыпталгандар жазадан кутула албайт деп ишендирген. Ал эми уюшкан кылмыштуу топтор менен болгон күрөш кандай жүргөндүгүн комментарийлештин деле кажети жок. Камчы Көлбаев атайы операцияда каршылык көрсөткөн үчүн жок кылынды. Калган каралардын ана башчылары өз идеясынан массалык түрдө баш тартканы белгилүү болду. Уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш ийгиликтүү ишке ашып жаткан тажрыйба катары Борбор Азиянын көңүлүн бурду. Азыр эми коррупция менен болгон кармаштын жаңы этабы башталды. Кыргызстан 2021-жылдан тарта парламенттик партиялык башкаруудан кийин президенттик башкарууга өттү. Жаңы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин 2 тизгин 1 чылбыры президенттин колуна өтүп, бардык жоопкерчилик бир адамга жүктөлдү. Ошентип мамлекеттик башкарууга өзгөртүүлөр киргизилди. Өлкөдө курултай институту жанданды. Бул аркылуу аймактардан делегаттар шайланып, айыл аймактагы маселелер төз президентке жеткирилүүдө. Маселен, биринчи курултайда айтылган маселенин 70% чечилген. Муну улай өлкөдө административдик аймактык реформа жүргүзүлүп, айыл аймактардын саны 452ден 231ге чейин кыскарды. Анын алкагында штаттык бирдиктерди каржылоого кеткен чыгымдан мамлекет миллиарддаган каражаттарды үнөмдөдү. Өлкөдө жасалып аткан мындай реформалардын жыйынтыгын саясаттануучулар да жогору баалоодо. Бийликке экономиканы, реформаны түшүнгөн адамдар келди да. Мурунку заманда ар бир президент келип, өз чөнтөгүн эле ойлоп, элди унутуп, ошентип эме болгонбуз, кулаганбыз. Азыркы бийлик элди ойлоп калды. Анткени эми түшүнүш керек да. Элди ойлобосоңор анда эмне келип атасыңар дегендей. Ошон үчүн жумушту бекем катуу баштады и улантып баратат. Садыр Жапаровдун кызматка киришкендеги биринчи миссиясы кумтөрдү элдин кызыкчылыгына алуу эле. Мамлекет канадалык Центара Голдинг компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөргенине 2021-жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022-жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Кумтөр мамлекетке өткөндөн бери 2024-жылга карай 40 тоннадан ашык алтын казылып, 1 миллиард 174 миллион доллар таза киреше түштү. Мамлекетке өткөнгө чейин 40 тонна алтындан азыркы кирешенин 4төн 1 дагы түшкөн эмес. Жалпысынан канадалык компания 400 тонна алтынды чыгарып кеткен. Өлкө башчынын жасаган иши тууралуу шаар тургундарынан да сурамжылоо кылып көрдүк. Өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? Жакшы эле болуп атат го, аябай эле. Кудайга шүгүр.
Жакшы. Кандай өзгөрүүлөр? Мисалы Эми мына элге карап атат, элге карап атат. Бүт баарын эми колунан келишинче камсыздап берип аткан өңдөнүп атат. Жылыштар көп эле болуп атат го. 4 жылда мындай өлкөдө эмне өзгөрүүлөр болуп атат, байкап атасызбы? Мен өзүм Караколдон болгондуктан ошо Караколдон көп өзгөрүүлөрдү көрдүм. Анан Бишкек шаарынын ичинде деле инфраструктуралардын өнүккөнү жана ошондой мындай кичинекей болсо дагы чоң өзгөрүштөргө алып келип аткан иштерин көрүп жатам. Темир жол салынышы, ошо инфраструктуралар курбум айтып кеткендей эле. Кичинекей болсо дагы ошо өлкөбүзгө кичинекей салымдарын кошконун көрүп жатам. Мен ишенем, дагы биз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына буюрса кошулабыз деп. Билбейм, мага жагып атат иштегендери, баардыгын эле жакшы эметип атат. Жаны менен күйүп, ушул элдин бир жашоо деңгээлин көтөрөлү деген президенттен башкалар деле аракет кылышты, бирок алар на фоне реклама сыяктуу. Бул киши чыныгы өз жүрөгү менен, өзүнүн деятельности менен, өзүнүн командасы менен ушуну ишке ашырып атат. Эми мен ал кишинин келгенине ыраазы болуп калдым. Ага чейин болбогон нерселер азыр болуп атат. Темир жол, кумтөр, ушул медицина болобу, баардык тармактардан чоң өзгөрүүлөр байкалынат. Эми кандай жолдор оңолуп атат, анан айлыктар көтөрүлдү деп угуп атабыз. Мектептерде, садик бала бакчаларда ачылыштар болуп атат. Өмүрү мына биз ушакта 40 жылдай турабыз. Вообще көчөбүз оңолчу эмес. Ушу эме Жапаров келгенде көчөбүздү оңдоду го. Кабмин 2024 жылы ички дүң продукция 1,5 триллион сомдон ашып, жылдык өсүү темпи 9% түзгөнүн маалымдап, бул рекордтук көрсөткүч болгонун белгиледи. Мамлекет экономиканы көтөрүп, бюджетти толтурууда коомчулук менен кеңешип иш алып барууну адатка айлантты. Мисалы, көпчүлүктүн пикирин эске алуу менен салык саясатындагы ЭТТН маселесин кайра карап чыгуу тапшырмасы берилип, атайы жумушчу топ иш алып барууда. Көпчүлүктүн пикирин эске алуу менен транспорт салыгы жоюлду. Фермерлерге жер салыгын чогултууга мораторий узартылды. Унааларга техосмотрду киргизүү демилгеси четке кагылды. Айтор, мамлекет бюджетти толтуруу менен ишкердикти өнүктүрүүдө орток балансты табууга далалат көрүп жатканы байкалат. Бул президент Садыр Жапаровдун 4 жылдык мөөнөтүндө аткарылган иштер.